Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жол жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде улуттук иденттүүлүк жана туруктуу мамлекеттүүлүк заманбап чакырыктар аттуу илимий практикалык конференция уюштурулду. Аталган жарлык Кыргыз Республикасында жашаган бардык этностордун ынтымагын, биримдигин чыңдоого, алардын кыргыз жараны болуу сыймыгын жаратууга жана кыргыз элинин улуттук нарк өрнөгүнүн жана заманбап талап тилектеринин негизинде адамдардын өз өлкөсүнө кызмат өтөөгө чакырат. Иш-чарага президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев, мамлекеттик катчы Марат Иманкулов баш болгон коомдук, саясий жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Оң жолдун 7 багыты бар, ошонун ичинде мына бүгүнкү Бетачар Олтон китепте атайын макалалар бар экен. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген бизде коомдо кандайдыр башка бир нукка бурулганды көрсөтөт. Бул жана руханий дүйнөбүз жөнүндө билим, маданият, дин боюнча да бар. Мына ушул экинин баары камтылган жакшы китеп бүгүн Бетачар болгон турат. Мунун баары азыр элге керек болуп атат. Андан тышкары мен айтып коеюн, эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, оңгу жолду элге таратыш керек болуп атат. Өзгөчө тетиги алыскы региондордогу элдердин баарына тең баягы телевидение жетпеген же болсо ошол максатта биз бу жерден насатчыларды, насаткерлер деп койдук, ошолорду окутуп, ошолор менен мына бүгүн баштап Жети областка оңгу жол кербенин уюштурдук. Оңгу жол доктринасынын негизги максаты мамлекеттик, коомдук, саясий жана жарандык институттардын ишин бир нукка салууга багытталганын катышуучулар баса белгилешти. Ар бир макала маалуу, ар бир макала кызыктуу, ар бир макала окумдуу. Максат өсүп келе жаткан жаштарыбызды, студенттерибиздин улуттук иденттүүлүгүн бекемдөө, мекенге, эл жерге акыйкат кызмат кылууга үндөө. Оңгу жолго багытталган темалар боюнча баяндамалар жасалды. Соңунда илим күнүнө карата окуу жайдын айрым кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды.